Пакистанда кыргызстандык давачыдан коронавирус табылды. Бул тууралуу 23 мартта Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Билдирмеге ылайык COVID-19 вирусун жуктуруп алган мекендеш 57 жаштагы эркек киши, ал 60-42 жана 24 жаштагы 4 мекендеш менен Пакистанда дават кылып жүргөн. Бешөө тең ал жакта консулдук каттоого турган эмес, жардам сурап элчиликке кайрылган жок. Оору табылган кыргызстандык учурда Исламабад шаарынын ооруканасында жатат. Калган 4-өө карантинде алынды. Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги Исламабаддын администрациясы менен байланышта турат. Маалымат булак элдик медиа. Кыргызстан айрым товарларды ташып чыгууга убактылуу чектөө киргизилди. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кол койду. Алтай товарлардын айрым түрлөрүн Кыргызстандын аймагынан экспорттоого убактылуу тыюу салынат. Алар: будай уну, өсүмдүк майы, күрүч, макарондун түрлөрү, шекер, тоок чумурткасы, тамак-аш үчүн йодтолгон туз, тоют, салфеткалар жана башка бактерияга каршы каражаттар, дезинфекциялоочу каражаттар, мамлекеттик бажы кызматы, мамлекеттик чыгара кызматы, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат мыйзамсыз экспортту жоюуга багытталган зарыл чараларды көрүүдө. Кечи жана бүгүн чет өлкөлөрдөн алынып келинген кыргызстандык 137 турист медициналык жайларга карантинге алынды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, министрлик Кыргызстандын туроператорлук ассоциациясы жана Казакстандын колдоосу менен өлкөгө Египет жана Таиландка эс алууга барып келе албай калган туристтерди кайтарды. Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарынан 126 жана Таиланддын Бангкок шаарынын 11 кыргызстандык алынып келинди. Алар алгач Алматы шаарынын аэропортуна конуп, Бишкекке Кыргызстандан жиберилген атайын транспорттоо медиктердин коштоосуна келишти деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда, учурда бардыгы медициналык жайларда карантинге киргизилди. Тиешелүү анализдерди тапшырып жатышат. Кыргызстандагы коронавирус жана өзгөчө кырдаал Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 14кө жетти. Анын ичинен 8-и Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун тургундары, 3-өө Ош областына караштуу Ноокат районунан, 2-өө Бишкектен, 1-өө Баткен районунан 2 адамдын абалы орточо оор деп бааланып жаткан. Алардын бири Жалал Абад областык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан 71 жаштагы эркек киши жандандыруу бөлүмүндө которулду. Эске салсак, Кыргызстанда 18 мартта коронавирус биринчи жолу Сауд Арабиядан кичи ажылыктан келген 3 адамга жукканы аныкталган. Өкмөт 22 марттан баштап Кыргызстандын аймагына өзгөчө кырдаал жарыялады. Маалымат булак Спутник KG. Өзбекстан Баткенге 500 коргонуучу каражат берди. Баткендеги дарыгерлер үчүн Өзбекстандын 500 комплект коргонуучу каражат келди. Бул жардам өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов менен Өзбекстандын Ферган областынын башчысы Сухрат Ганиевдин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында берилгенин област бийлиги кабарлады. Комплект формалар областагы саламаттык сактоо кызматкерлерине жана санитардык карантиндик көзөмөл посторунда иштегендерге берилет. Муктаждык болсо, өзбек тарап мындай жардамын дагы улантаарын билдирди. Буга чейин Ферган областынан 2600 таңгакталган медициналык даки жана 1,5 тонна дезинфекциялоочу каражат алынып келинген. Учурда бул сыяктуу коргонуучу кийимдер жергиликтүү тигүү цехтеринде да даярдалууда. 23 мартка карата Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 14 адам болууда. Алардын бири 71 жаштагы эркек реанимацияда жатат. 14 адамдан 1-өө Баткенде. Өзбекстанда бул илетке чалдыккандардын саны 45. Маалымат булак Азаттык. Бүгүн 23 мартта Бишкек шаардык сотунда Бишкек жылдык электр борборунун модернизациялоо боюнча Исаков, Сатыбалдиев, Лаврова, Артыкбаев, Калыев, Авазов, Назаров, Биримкуловго карата козголгон кылмыш иш боюнча отурум өттү. Төрайымдык кылган судья Ирина Воронцова кеңеш бөлмөсүнөн чыккан судья өкүмүндү окуду. Сапар Исаков күчөтүлгөн режимдеги түзөтүү абагында 15 жылга эркин ажыратылды. Муну менен дипломатиялык рагынан 3 жылга чейин мамлекеттик кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылат. Камактагы баш коргоо чарасы да өзгөртүлгөн жок. Айбек Калыев 14 жылга эркинен ажыратылды. Жазаны түзөтүү абагында күчөтүлгөн режимде өтөйт деп белгиледи. Муфтият коронавирус менен күрөшүүгө 700 000 сом которду. Мусулмандар дин башкармалыгы коронавируска каршы күрөш үчүн жардам катары айлыктын эсебинен 700 000 сом которду. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматынан кабарлашты.
Малым болгондой, бөлүнгөн каражат саламаттыкты сактоо министрлигинде ачылган эсепке которулду. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн 23 мартта маалымат жыйыны өткөрүп, анда коронавирус менен күрөш үчүн ачылган эсепке 800 миллион 702 миң сом түшкөнүн кабарлады. Маалымат бак Супер KG. Коронавируска каршы күрөшүүгө бюджеттен канча каражат каралды? Эң аз акча саламаттыкты сактоо министрлигине каралган. Коронавируска каршы күрөшүүгө 4 тармакка бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Ага ылайык саламаттыкты сактоо министрлигине 30 миллион сом. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 225 миллион сом. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого 631 миллион сом. Тегермендерди жеңилдиктер менен насыялоого бюджеттен каражат бөлүндү 400 миллион сом. Бардыгы 800 миллион сом. Маалыматта зарылчылык болгондо өкмөт дагы кошумча каражат бөлөрүн кошумчалады. Хабиб Нурмухамбетов өз үйүндө машыгууда. UFC уюмунун чемпиону орусиялык Хабиб Нурмухамбетов коронавирустан улам АКШдан кайтып келип, Тони Фергюсонго каршы беттеш үчүн үйүндө машыгууда. Бул тууралуу мушкердин атасы Абдулманап Нурмухамбетов жергиликтүү басмаларга билдирген. АКШдагы акыркы 1,5 ай машыгуудан кийин Хабиб жана анын командасы 22 мартта өлкөгө келди. Хабиб азыр жакшы формада. Биз UFC 249-турнири каякта өтөт деп күтүп жатабыз. Хабиб азыр үйдө жана үйдөн эч жакка чыкпайт. Өзүбүздүн үйүбүздө 1992-жылы салынган машыгуучу залыбыз бар. Ал ошол жактан беттешке даярданат деп билдирген Абдулманап Нурмухамбетов. Маалыматка ылайык, UFC 249-турниринин алкагында Нурмухамбетов Фергюсон беттеши 18 апрелде Нью-Йорк шаарындагы 19 000 көрүүчү бата турган Barclays Center спорттук аренасында өткөрүү пландалган. Бул шаарга өзгөчө кырдаал жарыялагандан кийин UFC уюмунун беттеши өткөрүүгө ыңгайлуу жай издеп жатканын билдиришкен. Маалымат бак Супер KG. Турдалиева Келдибеков Фейсбуктагы билдирүү үчүн мени сотко берди. Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын тууганы Чынара Турдалиеваны Фейсбукка жазган билдирүүсү үчүн сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка Турдалиева кабарлады. Турдалиеванын айтымында Келдибеков анын быйыл 26 февралда Фейсбуктагы жеке баракчасына жазган билдирүүсүн ар намысыма шек келтирди деп 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп, Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылган. Турдалиева ал билдирүүсү жеке пикир экендигин жана ал жерде тастыкталбаган эч нерсе жок экендигин айтууда. Бул боюнча Ахматбек Келдибеков өзү жана анын адвокаттары азырынча эч кандай комментарий бере элек. Азаттык радиосу саясатчынын өкүлү менен байланышканда маалыматты адвокат берерин айтты. Адвокат азырынча эч кандай маалымат, комментарий бере албасын билдирди. Маалымат блок Азаттык. Асрандиев салык жана кредит үчүн каралып жаткан жеңилдиктер боюнча айтты. Учурда салык жана нациялар боюнча кыргызстандыктарга жеңилдиктерди берүүнүн жол жобосу аныкталып жатат. Кыргызстанда бизнести колдоо боюнча антикризистик план иштелип жатат. Бул туурасында вице-премьер Эркин Асрандиев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө ишкерликке салык жаатында жеңилдик берүү каралып жатат. Биринчи кезекте Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга насыяны төлөө мөөнөтүн кечиктиргенде айыппул салынбасын деген чечим чыккан. Ал эми насыянын негизги суммасын жана пайыздарын төлөө эң аз дегенде 3 айга жылдырылсын деген сунуш берилген. Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтүн узартуу каралууда. Ошондой эле мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдардын ишкерликти текшерүүсүн дагы 1 жылга узартуу каралууда. Дагы башка салык жагынан жеңилдетүүлөр иштелип жатат, деди Асрандиев. Мындан сыркары ал өлкөдө тамак-аш тартыштыгы жаралбай турганын эскертти. Казакстан менен Өзбекстандын чек арасы жүк ташууга ачык экенин эскертип, өлкө ичинде аймактар аралык жүк ташууга да чек коюлбаганын белгиледи. Маалымат блок Спутник. Вирус жуктурган бир жаран жандандыруу бөлүмүнө түштү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлүнөн маалымат жыйын. Бүгүн 23 мартта саат 9:00 коронавирус боюнча өкмөттүн интернеттеги расмий канал аркылуу түз эфир өтүүдө. Анда Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалынын башчысы Айнура Ахматова онлайн маалымат жыйын берип жатат. Маалыматка ылайык коронавирус жуктурган бир жаран жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды.
Жалбы тобасында дарыланып жаткан 2 адамдын абалы орточо оор деп аныкталып, 1949 жылы эркек бейтап жандандыруу бөлүмүнө которулду. Ал эми калган 12 бейтаптын абалы канааттандырыларлык. Булар менен карым-катнашта болгон 2628 адам табылып, үй карантинине алынды, деди ал. 23 мартта саат 9:00 карата Кыргыз өлкөсүндө коронавируска чалдыккан жаңы жарандар катталган жок. COVID-19 вирусу менен ооруган адамдардын саны 14, алар 6 эркек, 8 аял. Маалымат бак Супер KG.